Бизге ким? Мугалим? Мугалим деген ким? Эже. Жок. Мугалим эмне кылат? Балдарды окутат, билим берет, келечекке карай жол көрсөтөт. Салтанат Болотбековна кечирип коюңузчу. Мен балдар менен өзүм сүйлөшөм. Экинчи кайталамын. Баскалатам. Кайраты кур чөчмөсү ядай, кол суунат кыя албай. Канатына калкалаганын эсимден чыгарбайм. Билим менен аяламга жол сал деген кептери көңүлүмө түйүп алгам. Жоголбой тал дептерим. Билими жок өмүр өтсө бийиктикти көрбөй өтмөк. Адамзат шагы сынбай мөмө төккөн. Мугалимдин басы кымбат, баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап. Кандайсыңар асылдарым? Айдан аман, жылдан эсен жүрөсүңөрбү? Баарыңар сак саламат жакшысыңарбы? Ырыс алдын ынтымак, ошондуктан ынтымактуу жана ыймандуу болгула. Баарыңарды абдан жакшы көрөм. Бул тасма маркум Апаева Тургунбөө эжекенин жаркын элесине арналат. Апаева Тургунбөө Мамат Жумаевна 1959 жылдын 1-ноябрында Ош облусунун Каракулча районуна караштуу Көгөрт айылында кызматчынын үй-бүлөсүндө туулган. 7 бир туугандан экинчиси. 1966 жылы Сидоров орто мектебинин 1-классына кабыл алынып, аны 77 жылы аяктаган. Ошол эле жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтуна тапшырып, аны 82 жылы ийгиликтүү бүтүргөн. Эмгек жолун 1980 жылы Сидоров орто мектебинде баштаган. 80 жылдан баштап 2005 жылга чейинки аралыкта азыркы Көгөрт орто мектебинде үзгүлтүксүз жана үзүрлүү эмгектенди. 10 жолу башталгыч класстарды бүтүрдү. 96 жылы уюштурулган эксперимент классын окутуп, коюлган максатына конкреттүү жеткире алды. Талыкпас жана көчүрмөн эмгектин ээси. Анын натыйжасы окуучуларынын алды доцент, докторлукка чейин жеткен. Талантты сүйгөндөрдүн. Чынында өзүнүн билим берүүдөгү өзгөчөлүгү күчтүү устат экендиги баардык окуучулардын эсинде. Эжекенин балдарды окутуудагы методикасы да бөтөнчө болуп, адаттан тыш техникаларды колдонуп, сабакты берип жаткан таалимин таасирдүү болуусуна өргө түзчү. Базардан кайтып калган. Менин биринчи мугалим Тукун эжеке, ошо биз биринчи мектептин босогосун аттаганда эле биз ошол эжекенин колуна түшкөнбүз. Мен ошондогу көз карашымда Тукун эжеке өтө мындай жөнөкөй, мээримдүү, ушундай өзүбүздүн апабызга окшогон. Мектепке барып, биринчи барган балдар мектептен чочулабаган, кээ чочулап, ыйлап кирбей койгондор болчу эмеспи? Биз андай эмес эле, барганда эле баягы өзүбүздүн бир семьяга баргандай болуп эле мен мындай мектептин ичине жакшы кирип кеткенмин да, киришип кеткенмин мындайынча айтканда. Анан сабак өтүү методикасы мен ал кезде кичинекей кезимде андай деле эсимде жок. Бирок ошол А тамга, Б тамга деп ошол букваларды үйрөткөндөрү эсимде анча-мынча. Анан калганын үйгө келип баягы ата, апа деген сөздөрдү туташтыра албай окуп атканда менин апам да мугалим болчу, ал дагы ошентип жардам берет эле. Менин эсимде ушундай аябай жакшы, мындай мээримдүү эжеке болуп менин эсимде калган экен. Эми азыр өзүңүздөр билгендей, мугалимдерди мен өтө сыйлайм. Себеби менин ата энем да мугалим болгон. Ушул бүт баардык нерсени тааныткан дагы ошол мугалим болуп эсептелет. Бизди тарбиялаган, кийин кандай адам болуп чыгышыбыздын бир 50% бул 60% ушу биздин биринчи мугалимибизге зависит этет да, мындайчы. Анан кандай ошол фундаментин кандай болсо, анан кийин дагы ошондой
эле эмелер менен кете бересиң да. Ошо менин эжекем ушундай жакшы жумуштарын убагында ушундай көрүнбөй калганы өтө өкүнүчтүү. Азыр эми жакшы мындай иш чара өткөрүп атыпсыздар. Ошол иш чара өткөрүп эскерип койгон дагы өтө жакшы деп эсептейм мен. Эжекелериме мен ушундай жакшы нерселерди каалайм. Экинчи апабыз болгон десек болот. Себеби биз биринчи А класс болчубуз. Биринчи А класста. Менин эсимде бар, ал мезгилде мектепке мындай кабыл алуу үчүн баягындай каттоо жүргүзүлгөндө Тукун эжеке биздин үйгө барып мени каттап кеткенинен баштап эстейм. Ал эжеке ошол күнү баягы мындай бир ал мезгилде бизге мугалимдер аябай сонун көрүнөт эле да, эми баягы жаш болгонубуз, кичинекей болгонубуз үчүн. Бир кара сумкасы менен жоолук салынып, костюм юбка кийип келген. Мен ошол күндөн баштап Тукун эжекени биринчи жолу тааныганмын, ошол эсимде бар. Эми биздин мектепте ошол мезгилде мыкты мугалимдер өтө көп болсо дагы, ошолордун ичинен Тукун эжеке айырмаланып турчу десем болот. Өтө өзгөчө айырмаланып турчу. Эжеке бизге өтө мээримдүү мамиле кылат эле. Анан эжекенин бир жакшы жери баягы биринчи класска балдар келгенде, ырга тил келбеген балдар болот го. Ошолор менен ушунчалык азыр логопеддер иштегендей отдельно мындай өзүнчө иштейт эле да. Эжеке мен ошону билем, 1-2-3 балабыздын тили келбейт эле. Ошол мезгилде, мисалы биз 92-жылы, 93-жылдары биринчи класс болгон болсок, ошол мезгилде адамдарда мындай абал оорураак эле болчу. Адамдардын немесине. Ошого карабастан үйүнөн мындай бир конфеттерди алып келип, балдардын тилине коюп, ошол конфет менен ыр деп сүйлөттүрүп, ушундай даражада ар бир окуучу менен индивидуально иштеген мугалим болчу. Мен ошонун эсимде бар. Ассаламу алейкум достор. Биздин биринчи мугалимибиз Апаева Тургун эжеке жөнүндө айтып өтсөк, биз Тукун эжеке деп атачубуз окуучулары. 1997-жылы атайын эксперимент класс ачылып, биз биринчи класска барганда Тукун эжеке бизди кабыл алып, тарбиясын берип, ат тамгасынан баштап таанытып, бизди татыктуу тарбиясын берди деп эсептейбиз. Мен сыймыктанып айта алам. Тукун эжекеде эжеке биздин биринчи мугалимибиз болгонуна, биз ошондой эжекенин окуучулары болгонуна ар дайым сыймыктанып айтып келебиз. Анткени эжекебиздин башталгыч класс мугалимдердин сап башында турган мугалимдерден эле. Эжекебиз биздин фундаментибизди түзгөнгө түздөн түз салымы чоң. Тукун эжеке катары гана эмес, инсан катары да мыкты инсандардан эле, татыктуу, ар дайым туура сүйлөгөндү, тактыкты баалар эле. Эми эжекебиз жөнүндө айта берсек сөз түгөнбөйт чынында. Эжекебиз ар дайым ошо окуучулардын, балдарынын, эми бизден башка дагы аябай көп окуучулар эжекенин. Ошо бардыгыбыздын жүрөгүбүздө эжекенин элеси сакталат ар дайым. Жалпыңыздарга салам, урматтуу менин сүйүктүү айылдаштарым, тууган урuk, ошондой эле бизге билим берген алтындай болгон мугалимдерибиз. Мен эч ойлоп турмун, ушул өзүмдүн биринчи мугалимим тууралуу ушинтип эскерүү материал жасап калам деп. Бул өтө өкүнүчтүү албетте. Бирок ошентсе дагы мындай күчтүү мугалимди, күчтүү инсанды эскерүү абдан жакшы иш. Чынында Тукун эжекедей мугалим, Тукун эжекедей үйрөтүүчү, Тукун эжекедей тарбиячы жанда гана кездешет. Ал эжекенин өткөн сабактары, берген билими сиңимдүү, жугундуу болчу. Эжекем ошол эле мезгилде сүрдүү, ошол эле мезгилде мээримдүү. Ошол эле учурда күчтүү мугалим катары эжеке менин эсимде калды. Эжекенин өткөн сабактары, методикасы башкача болчу. Биз эсимде биздин класска сабак өтүп жатканда, бир эле жазгандагы, жазууну үйрөткөндөгү
методикалары өтө башкача болчу. Эжеке азыр ойлосом такыр зерикпеген, өзүнүн ишин абдан сүйгөн мугалим болгон экен деп айтам да. Себеби азыркы мугалимдер менен анчалары угуп калса капа болуш керек, бирок салыштырып болбойт. Анткени эжекебиз элементарный эле жазганды башкача кылып үйрөткөнбүз де, баардыгыңыздардын эсиңиздерде болсо керек. Мындай бир табакка кум салып келип алып, указка менен жаздырып, кайра өчүртүп, жаздырып атып, солу жазганга үйрөткөн эле. Биздин класстын окуучуларынын баардыгынын кол жазмалары окшош болчу. Негедир көрсө, эжекебиздин үйрөтүүдөгү ыкмалары такыр өзгөчөлөнүп, бөтөнчөлөнүп турушчу экен. Менин азыр тукун эжекемдин үнү кыргылданып сүйлөп, даана угулган үнү эсимде. Ошондой эле биз жазып жатканда келип кучактап, колубузду кармап жаздырчу, ошондогу жыты эсимде калыптыр. Демек, эжеке бизди окутуп, бизди үйрөтүп жатканда, биз менен мамилени, жакындыкты өтө күчтүү кылган. Ошол себептен бизде ар бир кыймылы, ар бир аракети эсибизде калган. Тилекке каршы эжекебиз эрте жашоодон кетип калды. Өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Бирок кантсе дагы эжекемдин ар бир кылган иш аракети, ар бир берген билими элдин эсинде түбөлүктүү сактала берет, эч качан өчпөйт. Анын артында калтырып кеткен иш аракеттеринин жыйынтыгы, жемиши абдан сонун деп айтсак болот. Эжеке окуткан көптөгөн окуучулар азыркы бүгүнкү күндө чоң жакшы жерлерде элдин кызматында жумуш кылып, иш аракетин жүргүзүп жүргөндөр дагы абдан көп. Бул албетте эжекенин берген таалиминин жыйынтыгы десек да болот. Өз өмүрүндө канчалаган балдардын инсан болуп калыптануусуна, турмуш деген улуу жолдун даңгырына туруштук берип, эл арасында ананын таап жөөсүнө кошкон салымы зор. Мокен агай Токон эжеке деп элдин эсинде калган эки инсандын агартууга кошкон салымы чоң. Тургунбек эжеке өмүрлүк жолдошу ага экөө биргеликте 25 жылга жакын түтүн булатып, 6 баланы өстүрүп, тарбиялап, эл арасына кошту. Нурлан, Мелис, Жеңиш, Алмаз аттуу уулдары жана кыздары Майраш, Халиса учурда эл кызматында болуп, башы көрүнгөн кадырлуу инсандар катары калыптанышты. Ар бир нерсенин өз убагы бар. Улуу устаттын о дүйнөгө кетүү убагы эрте келип, келбес сапарга да эрте кетти. Эжеке 59 жашында о дүйнөгө узаган. Илгери бул жаштагы апалар чоң эне көрүнүп, көзгө бакыйган бир байбиче дары сиңген болсо, учурда 60 жаштагы апалар кол буруп, өзүнө көңүл буруп, жашоонун жарыгына тойбой турган мезгили да. Аттиң эжекебиз дал ошол учурларды башынан өткөрө албай калды. Тургунбек эжеке бул жарыкта аз жана саз жашады. Базардан кайтып калган